Биз бул жерибизди кан төгүлсө дагы эч кимге заводтукка бербейбиз. Bir үйдөн бирден адам өлсөк дагы биз бул жерди балдар үчүн алып калабыз. Алардын полномочиясы ишти токтотконго жок экен да. Мыйзамдар бүт аткарылган, документтерибиз баары жайында. Тең деген бул жерге заводубузду куруп алгандан кийин кайдан көрдүң карашек деп койбойсузбу? Договор түзүп коебуз. Азыр документтерин талап кылып атабыз, документтерин сураштырып атабыз. Азыр эч кандай зыян тийбейт, эч ким факты жок эле жөн эле ызылдашып атат. Бул жер биз мектеп салабыз деп эле. Сиз мени мындай бурчка такып атасыз да. Токойду талкалап көздүн жээгине барат. Көл ачылып кетсе эмне болот? Эми иш бар жерде кичине ката болот да. Эндигиндей завод жок да. Ошого ушундай беришти да. Буга чейин Алтын казык конушундагы кыш заводдун курулушу боюнча берүү чыгарганбыз. Анда жергиликтүү тургундар биздин редакцияга кайрылып, салынып жаткан завод конушка жакын болуп, аралыгы сакталбай калганына нааразычылыктарын билдиришкен. Мындан соң биз жерине барып, тургундардын арыз-муңдарын угуп, завод куруп жаткан компаниянын жетекчилеринин үнүн уктук. Бул заводду куруп жаткан компания Осотуюк Ресурс аталышындагы жеке компания экени белгилүү болду. Мен Абдуллаев Замир, ушул айылдын айыл башчысымын. Бул иш боюнча мынакей мен жантан бери айтып атам, ушу 4-чү жолку чогулуш болуп атат бул жерде элдердин. Бүгүнкү күнгө чейин бул көйгөй чечилген жок. Мына өткөндө дагы келип журналисттер да тартып кетти. Ана мынакей ушул жерде мына өткөндө эң акыркы жолу комиссия келди. Комиссия келип биз булардын документтерин баарын алып барып ошол жерде комиссияга ушу айылдан 3-4 киши болуп барып катыштык. Катышып документтерин бүт баарын карап отурушуп ал жерден комиссия. Алардын полномочиясы ишти токтотконго жок экен да. Комиссиянын. Анткени булардыкы документальный болуп аткандыгына байланыштуу. Андан сырткары алар биздин МТУнун начальниги Нурсултан мырза Аламединский районго чүйүшкү губернаторго да кат жиберем деген. Ал жибердим деп мага сообщение аркылуу жазды. А бирок комиссиянын немеси полномочиясы жок экен. Бүгүнкү күндө булардын ишин токтотконго. Мыйзамдуулугу кандай экен? Эми мыйзамдуулугу боюнча азыр документальный булардыкы мыйзамдуу болуп атат. Бул жерде биз элдердин баягы эми бул жерде да буларда деле норма болуш керек. Булар деле норманы сакташ керек. Комиссия ошо норманы караш керекпи? Ошол нормаларын карап, анан кийин биз ошого менен жооп беребиз 14 күнүн ичинде деди. Мыйзам комиссия ошо аралык сакталбаган үчүн мыйзам бузулган болот да, туурабы? Ооба, аралык Жок, эми аралык сакталбаган боюнча ошол жерде санэпидстанциянын өкүлү айтты. Местный жителден 300 метр аралыкта туруш керек депчи негизи. Ал ушундай 300 метр чыкпайт эле. Мыйзам бузулуп аткан да. Анан кийин эми аны Аламин району менен Чүйүк областтын губернаторлору чечет деп мен ишенем да. Бул ошондо кайсы Аламиндин карап атабы? Аламин районуна карап атат. Аламин мурунку боюнча Аламин районунун Маевка айыл өкмөтүнө карайт экен. Азыркы АТРдын алкагында Бишкек шаарынын 1-Май районуна карап атат бул жер. Демек, комиссия 14 күнүн ичинде жыйынтыгын чыгарат. Эми 14 күнгө чейин бул жер Алар мыйзамдуулугун карай албайт экен, туурабы? Комиссиянын жыйынтыгын күткөндө эле азыр натыйжасы болот. Эгер комиссия бүткөнгө чейин булар уже жумушун бу жака токтоп туруш керек да 14 күн. 14 күн иштебей токтоп туруш керек. Комиссия жетип чыкканга чейин. Анан азыр 14 күндө канча деген иш бүтүп калат бул жердечи. Канча деген нерселер курулат, канча нерселер болот. Мисалы 14 күн деп айтып койду. 14 күн иште деген бул жерде уже почти жарым завод туруп калышы мүмкүн да. Анан палон чечиле турган болсо ондо токтоп туруш керек. 14 күн токтоп турсун, чечилсин, анан кийин ишти баштай берсин. Элди ошону сураш керек да. Бул башынан эле башталган да. Бул жерге эме кылыш үчүн, башташ үчүн бир нерсени башташ үчүн биринчи план объекти, могу эме ограждение тосмо, мына могу лентаны көчөгүнө мен айттым эле, лента тосуп койгон, хотя мына могу жерде бала бакча бар. Эки бала куушуп келсе, муну токтой албайт момундан. Токтой албайт, бири-бирин түртүп түшүп кетет. Мына эми забор эми куруп келатат. Могу плакатты көчөгүн илдиңер, көчөгүн илдиңер. Биз билген жокпуз. Эми жергиликтүү эме менен, эл менен биринчи. Жанагы бийликтин булагы эл деп коет эмеспи? Эл келип, эл менен кеңешип, бул жерге боло турганда силерди бул жерге эмеңер турса, биздин эмелерде башчылар. Бул жерге мектебиңер мишайт этпейби? Бирине бир уруксат береби? Деп эл менен түшүндүрүлгөн жок бул жер. Аз баштады, бул жерди казып атканда эмне чаңдатып атасыңар дегенде башталды.
Биз бояк тозобуз деди. Мына эми забор бир ай болуп калды жумуш жүрүп атканда. Эми забор тозулуп атат. Заводду куруш керек. Эми башынан катачылык баштаган. Жана ИТУ деген сакталган жок. Жана жооп берип аткан балдарга кетти. Менин оюм боюнча бардыгы курулушта биринчи Айланасы тосуп башташ керек. Стройкада негизи тегерек тосуп, коопсуздукту караш. Айлананы тоскон эмес, мына могу лентаны суранып атып көчөгүн тургуздук. бул биякта компаниянын өкүлдөрүнөн барбы? Компаниянын өкүлүнөн мына бул бала. Эми ошо иштин катачылыгы деп айтып атабыз да. Бул бала компаниянын өкүлдөрү. Ким сен дагы чык эмнеге качып атасың? Турган жерге. Анара жөн ушкулбай. Сүйлөгүм келген жок. Суроолор болсо жооп берген компания бул? Жооп берип койсун. Не деген компания? Мына сүйлөй берсин. Мен директор болом, осо Туюк ресурстун. Бизде мамлекеттик мыйзамдар бүт аткарылган, документтерибиз баары жайында. Бул жерде кирип завод салып атабыз. Экологический жактан бизге мындай кирип завод Кыргызстанда жок. Полный чистый, фильтрлери аябай жакшы. Полный экологиядан өткөн. Сиздер Эч кандай бирөөгө зыяны жок. Только пайда алып келет. баягы сиздер бул заводду куратканда келишим түзгөнсүздөрдөн баягы мамлекет тарабынанчы. Анан бул жерде кандай болгон? Баягы аралыкты сакталбагандыгы, үйлөргө жакындыгы боюнча сиздер сурап көрдүңүздөрбү? Мыйзам боюнча ушундай бекен. Мен алып келип, айлана чөйрөсүн курчоо боюнча биздики закрытый болот. Полный бул жактан забор менен тосулуп, эч кандай забор келет мына жерден өтөт. Тосулат полностью. Иш башталганча башташ керекпи ошону? Иш башталганча биз параллельно кетирип атабыз да. Параллельно кетип. Иш кете элек азыр, биз просто жерди түздөп атабыз. Ошо коопсуз караш Курулуш баштай элекпиз. Коопсуздук каралып эле нормальный коопсуздук. Жок, могу эмечи мындай сууга да мындай аң казып койсоң да, чекесин мындай эме менен тосуп коюп да. Тосуп атпайбызбы? Биз айтып атканыбыз азыр ката нерсе мына бүгүн могу көчөгүн тозулду. Бүгүн түнү болуп кетсин. Могу забор эми келди. Ошону айтып атабыз. Биринчи планировкаңар ката башталды. Ошонун биринчи катачылыгыңар эл менен кеңешкен жоксуңар деп айтып атканбыз ошо. Эми иш бар жерде кичине ката болот да. Эми ошол биз силердин катачылыгыңарды айтып келсек, силер жооп бергиңер келген жок. Мына могуну бүгүн көчөгүн илип атсаңар Жок, кандай эми? бир жума болду илгенибизге. Биз азыр сиздерге айтып атасыздар, бул жерде 300 метрге деп, сиз ошол ченеп чыктыңызбы? Могу площадка менен ортосу канча метр чыгат экенин? 300 метр ал башка производственный зона болушу мүмкүн да, именно биздики уруксатыбыз бар. Канча метр болду? Сиз деген ошондо дагы мындай. Канча сиздерге Бул башка. Сиздерге канча экен норма боюнча? Эми нормасын билбейм, мен бизге уруксат берди да ошол жерде. Нормасын билишиңиз. Келишимди көрсөтпөйсүзбү? Документтер көрсөтпөйсүзбү? Көрбөйлү, Могу жерде көрөлү. Анан дагы бир суроо бар. Дагы бир суроо берсем болобу? Дагы бир суроо сизге. Сиз ушул жерге келгенде эмне алсаң деле, мал алсаң деле алып келип малды көрсөтөт да, могул малды аласың депчи. Анан сиздерге келдиңиз да. Сизге келгенде могул аянтчада могу жерге чейин сен деген кирпич заводу ачсаң болот дегенде сиз интерес хотя бы бир жолу сурадыңызбы? Бул пустой местага эмне салынат экен, бул жерде жителдер бар экен, бала бакча бар экен, кандай болот деген суроо бере алдыңызбы? Бала бакча, мектеп дегениңиздерди биз кийинип атабыз го же. Сиздердин азыр сиздин заманбап эмнеңиз болгондон чейин деле ошого чейин Сиздерге эч кандай зыяны жок бул завод. Только пайда алып келет. Биринчи коопсуздугуңуз сиздин бала деген. Элге кандай пайдасы бар? Элге пайдасы бар. Мектеп салсаңыз, мектеп салып беребиз. Сиз ошол мектепти ушул жерге салып берем деп сөз менен айтып атасыз. Эртең деген бул жерге заводуңузду куруп алгандан кийин кайдан көрдүм карашет деп койбойсузбу? Договор түзүп коебуз. Договорду түзөсүз, болуптур. Биздин айыл өкмөтүбүз менен договор түзөсүз. ОТИДО баштап Айыл менен эмес, карапайым эл менен. Бирок бизге ноу бар да. Ноу бар. Разрешенияны бизге мусор деп бербей койду. Биринчиден, анан азыр завод салып койсо, кандай болот? Ал кандай болот? Если сизге уруксат бербесе, бизге сиздин азабыңыздан биз дагы артка чеге турган болсок кандай болот? Ушуга кандай жооп бере аласыз? Эми ага жооп бере турган мамлекет жооп берет ага. Мектеп кура турган болсо башка бизге мамлекет. Жок, уруксат Могу элде завод бар экен, бул бизге мушат эткен деген сөз болуп калбайбы? Биздики андай завод эмес, ошон үчүн уруксат берип атат. Если андай болгондо бизге уруксат бербейт эле да бул жерге салганда. Башка айыл өкмөт экен. Жок, айыл өкмөт эмес, тем более үйлөр дагы бар да. Башка айыл өкмөт силерге бербейт. Сиздин территория канча? 2,5 гектар. Эми мектепке деп суранабыз да, туурабы? Дагы Анан завод бар экен деген мишайт болбойбу? эл ушу жергиликтүү эл менен келип, мына момча алыста турат. Силерге мишайт этпейт. Мектебиңер могу жерге салынса, силерге мишайт этпейт деп эл менен сүйлөшкөн көрдө мындай болмок Мектеп эмес. салат десең жылбайсың. Катар, хорошо, мен бир суроо берейинчи. Хорошо, сен заводуңду салдың дейли. Биздин алтын казык эли пайдаланып атат.
пайдаланайлы. Эми ошондо биздин деген эң көйгөйүбүз Алтын Казыкта мектеп, жол, маршрут индептир. Анан ушу элдердин өздөрүнүн личный жашоо тиричилиги индептир. Ошого мисалы биздин требованияга мындай болсун. Мали сен заводуң сал, бирок элге жардам бер Алтын Казыкка. Анан биз могу жерге мектеп салабыз деп атпайбызбы? Биз могу свалканын айынан эле санап станциянын уруксаты жок. Спонсорлор менен мындай элдикче жана эмеси менен салалы деп атканбыз, ошо бизге ошол свалка жаныбызда турган үчүн бизге уруксат берген жок. Эгерде элдин алдында хорошо, мен мектебиңерге уруксат өзүм алып берип, документин өзүм турлап, структурасын өзүм чийип, силерге мектеп салып берейин десең, биз сага уруксат берели заводду салдырганга. Эгерде жок, өзүңөр биргеле мамлекет билет, мен мага уруксат берген, мен болбойт, мен салып атам деген бул это неправильно. Мындай да элдин үнүн угуш керек. Анан эгерде эме болсо, мисалы биз деле Алтын Казык эле свалканын түндө жашаган менен бизге деле 7 айлык өкмөт жардам берет. Лично мен өзүм организовать этем аны. Ачык эле айтып коеюн, мисалы байгүндөн бери ачык эле айтып атпаймынбы? Азыр мына жерге келген бир 40-50 адамдын колунан эчтеке келбейт. Бизге деле жардам бере турган өкүлдөр бар, адамдар бар дегендей да. Ошону мынерде эми жана жалпак тил менен сүйлөгөндө эркекче эле жооп бер. Эгер колуңан келсе, өзүң документти өзүң турлап бизге мынерге мектеп салып берем эчекелер. Жолду мына бүгүндөн баштап берем, бул билеже сен бригадир бол десең, мисалы да ушундай биз шарттарды элдер талапты коюшубуз керек да силерге, туурабы? Анан жөн эле келип эшек жайламас да мисалычы. Мындай мисалы үчүн мектеп, сиздерде көйгөй мектеп эле эмес да, туурабы? Мектеп жол. Если мектепке уруксат бербесе, бул завод мисалы үчүн 10 жыл иштейби, 20 жыл иштейби, сиздерге только пайдасы тиет. Жылда мисалы үчүн bir күн, bir жыл bir жолуңуздарды асфальт кылып берсек, экинчи жылы экинчи жолуңуздарды асфальт кылып беребиз. Жок. Биз карапайым Суу болсо суу чыгарып беребиз. Эми мындай турган. Өз мыйзамда деле ошондой эле да. Жаныңдагы соседтерге мындай да уксаңар Кайсы жылга чейин канчага чейин иштейт турат? 74 жылга чейин. 49 жылда. 74 деген эми укпайсыңар. жаңы закон чыгып калды эле. Жок, жазылып турат, көрсөңүз бар. Уккула, эми мындай да. Ким эме Таңатар. Таңатар. Санапиздики да болуш керек эле. Калып кеткен окшойт. Ошону көрбөйлүбү? Хорошо, көрсөтүп коем. Сөзүмдү кыла. Биз деген Сиз алып келдиңизби? Жок, бул мендеги да. Сизде бар эле. Азыр алам ошо. Аракет кылып көрөйүн деп атпайбы? Эми мындай да Ким Таңатар. Менин атым Булбул Маматкадырова. Мен айыл өкмөткө да карабайм, МТУга да карабайм. Мен карапайым элдин лидеримин. Ушунтип эле түшүндүрүп коелу. Биз эл көтөрүлгөндө билесиң, айыл өкмөткө да карабайт, МТУга да башка да карабайт. Элдин кыжыры келгенде өзүң жак. Эми кечеден бир экөө сүйлөшүп эле атабыз ачык эле, туурабы? Эми ошон үчүн эми документтериң туура экен, башка экен. Действительно документтер мен да текшерип көрдүм. Текшертүүчүлөргө текшертип бүт бар жогун ошонун аркасынан чуркап жүрөм, ачык эле айтып коеюн элдер. Бул балдар деген эми бул балдар деле эми өзүбүздүн балдар экен. Чужой эмес, Кыргызстандын балдары, өзүбүздүн тууган балдар. Мындай эле айтып койгондочу. Эми бизге эми ушу жерде заводду салып ушундай кылгандан кийин, значит, жана орой сүйлөп мен колуңан эмне келет эле пошол бар, мен өзүбүз билебиз, биз өкмөттөн, мамлекеттен уруксат алдык. Биз деген каалаган заводубузду салам деген жок. Бул балдар айтып атат, чоңдору да айтып атат. Эже Алтын Казыкка пайда алып келип берели, жол десеңер жолуңарды оңдоп берели, мектепке уруксат алганга жардам берип, мектебиңерди да куруп берели. Анан мына карапайым кыйналып аткан арабызда бар да жашоочулар, туурабы? Ар жак, бер жак, турак жай, аркы беркилерге дагы жардам бере турган компания экен. Мен ушундай сүйлөшүп атам негизиндечи. Анан кийин эми ошону кандай ооз менен айтып койбостон, теоретически ошону как договор кылалы деп атам. Эмне дейсиңер? Договор кылып, ошо эми кур эле мындай да эл менен комиссия түзүп, кур эле ажылдап мунун бетин тутуп, мен мисалы да 7 айлык өкмөттүн элден чакырып, жардам калтырып, бункерин алдырып, аңтарып, таңтарып, КамАЗдарын уруп, мына балдарын бригадирин уруп кетирип бергенде бизде чоток, чуркайбыз, милицияга чуркайбыз, камалабыз, сен камасаң мен чуркайм аркаңан, мен камасам эл чуркайт дегенде ушундай. Если бизге ушул жерге мектепке уруксат бербей атпайбы азыр, Жок, болбойт, свалка турат деп. Эмне үчүн ошол эле карапайым ушул заводко канча киши иштейт сиздерде ошондо? Азыр заводуңуз курулса 150 киши иштейт. Ошол 150 кишинин деле ден соолугу ушул монтип эле свалканын жанынан болбойт деп атат. Анан кандайча бул сиздерге бул жерди берип калды? Экинчи суроом,
Менин оюм ушул убакка чейин бизди сүрүп келатса, значит анда дагы бир, может быть, чоңдор бул жерге пландап атат. Дагы бир завод курамбы, же бир фабриканы куруп таштайынбы деген ой кетип атат да. Если биздин сөзүбүздү чоңдор угуп аткан болсо, биз бул жерибизди керек болсо кан төгүлсө дагы эч кимге заводтукка бербейбиз. Бир үйдөн бирден адам өлсөк дагы биз бул жерди балдар үчүн алып калабыз. Ошону если угуп аткан болсо чоңдор, сен ушинтип сүйлөдүң десе ушул жерге келе берсин издеп бизди. Биз могул жерден аркысын эч кандай бербейбиз. Бизге талап кылганыбыз бизге мектеп, садик. Анткени деген ойлошпосун, бул жерге азыр документально бердик, завод курулду, может кийин элди тынчып минткенден кийин дагы биз бул жерге бир завод деген ой болбосун. Мен ушу Нуркожоевичке кайрылуум себебим төмөндөгүдөй. Мисалы жанагы былтыры Алото 3-төгү 4 баласы менен көчөгө чыгарып койгон келин, ыйлаган келинге чуркап келип үйүнө чейин келип, үйдү салдырып заманбап киргизип койду. Эми мына Алтын Казык элинин 1,5 мың түтүндөн ашык эли жашайт. 1,5 мың түтүндөн 3 мың 4 мың бала чыгат. Эмне үчүн ошону эске салбайсыз? Эмне үчүн Алтын Казык жаңы коншунан келип кабар алып, жок дегенде ошол мамлекеттен ушу өкүлдөр жөнөтүп, ушу конуштан барып жардам неме сурап билип койгулачы, эмне көйгөй болуп атыптыр, кандай болуп атыптыр деп бизден кабар алган эч ким жок. Ошон үчүн сизден кайрыларым, ушу үнү сизге жетип калган болсо, Алтын Казык жаңы конушуна келип, элден кабар алып коюңуз. Ал келиндин 4 баласы болсо, бизде мынерде 4 мың бала бар. Фапыбыз жок, башкабыз жок. Эми булардын частный фирма экен, өздөрүнүн документине таянып келип, тапталып турган жерди кыйып, мына оюп, элде эч кандай мындай эме сохраненный эме ограждение мындай каралган эмес, башка кылган эмес. Мына үйдүн огороддорунун жанына чейин келип калган. Ошо сизден суранарыбыз, элдин үнүн угуп, элдин сөзүн угуп, келип, өзүңүз келбесеңиз дагы өкүлдөрдү жөнөтүп келип, биздин көйгөйүбүздү чечип бергенге аракет кылып бериңиз. Бирден бир суранарыбыз ошол. Мына шайлоолор болгондо эле биз керекпиз. Чоңдоргочу депутаттар шайлаганда эле келип эл керек болуп атат. Анан биз мисалы үчүн канча киши жашасак түтүндө канча балдар. Могу адамдардын ызылдаганы жөн эмес да. Мисалы үчүн сен деле балдарыңды окуткуң келет, билим алгың келет. Азыр деген заман өнүккөн заманда балдарыбыз окуп калса экен дейбиз. Калыс ортогондо айыл өкмөтү замир сүйлөшүп атып, бул жака эметет, мында булбулдар чуркайт. Ошол менен медпунктка да ошол жака барып сүйлөшөбүз. Кээ бир боюндар аялдар, орукчан эжелер көп бул жакта. Кайрыла албайбыз да эмелергечи. Бизге ошондой шарттар түзүп бергиле дейбиз. Анан шайлоо келгенде эле бооптур, буну кылып беребиз дейт. Жок. Эми азыр бул баладан мына айтарым, мисалы үчүн силерден суранып атабыз, мектепте. Мисалы үчүн ушу азыркы бул бала төмөндөгүдөй айткандай, эгер сиз ошону барып айтсаңыз, алар макул болсо гана салып бере аласыз да, туурабы? Анан ошону эл дагы биз дагы ошо документ чечилсе анан салып бересиз. Ага чейин сиз бизге сөз бере албайсыз да, мисалы үчүн ушуну салып беребиз деп, макулбу? Ошондой да. Мамлекеттен уруксат болуш керек да негизичи. Анан эми сизге ошо салган эмете сизде элдин көйгөн. Мисалы үчүн мындай проект түзгөндө биз деле иштеп жүргөнбүз да. Проект түзгөндө биринчи эл менен мындай собрание өткөзүш керек эле да. Силердин кемчилигиңер ошол болду. Себеби келип ушуну эл жөн мындай турса эле ойдо жок эле буну каза баштадыңар да. Эл менен чогулуп транспорт деген силер асмандан алып келбейсиңер, же жердин түбүнөн алып келбейсиңер. Эл менен чогулуп мына башка районго караса да биз менен мамиле кылышыңар керек эле да. Бир кемчилигиңер ошол болду. Мына түнүгүнү балдар мына площадьта ойношот. Келип балады айта албайсың. Азыр мында отуруп могу жерге түшүп кетсе ким жооп берет? Ал судебный бирдеке болгондо гана анан чуркайбыз да, кыргыз ушу бир жерге тосуп коелу депчи. Анан кечээ суу боюнча дагы таарынбаңыздар. Сууну могуну эл ушунча чогулуп балдарыбызды башка жака барып окутсак дагы чөнтөгүбүздөн карыз болсо да алып барып, ошо сууну чыгарсак силер бул жактан суу алып атсаңар, кейип кетебиз. Кошунабыз менен кошунабыз урушуп атабыз. Экономдойчу сууну депчи. Келсек бул жерде агып атат. Биринчи күнү силер могу менен суу чачкансыздар, биринчи. Биз ойлогонбуз, өздөрү башкасын алып келип атыптыр деп. Анан элге бизге эч ким жардам бербесе, биз өкмөттөн бир жана силер айткандай эс алуу парктары эмелерибиз жок биздики негизи. Могу берген эмелер келип жардам берип кичине площадьтарды кылып берет, ошолорду да карайбыз да. Анан сиздер да биздин эмебизди түшүнүңүздөр, бизге деле түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңүздөр, адам менен адам тил табат. Негизичи жардам беребиз деп атабызбы? Анан сиз да сөз бергенде, эгер мамлекет бизге уруксат берсе деп айтсаңыз жакшы болот да. Биз да ошо үмүт этип алган менен сүйлөп калабыз. Болду. Ушундай дедим мен. Вопрос бар да, мынакей азыр мектеп салып берсеңер, башка кылсак уруксат деп атабыз элдер. Келечекти ойлоп атабыз, мынакей мунун келечеги 74 жылга деп атат. 74 жыл эмес, мынакей 20 күндө канча жер талкалап салды. Именно Сырыёну ушул жерден алат экен. Сырыёну ушул жерден алса, мунун нар жагыбыз Токой, туурабы? Токойду талкалап көлдүн жээгине барат. Көл ачылып кетсе эмне болот? 74 жылда деген эмне теп-тегиз болуп, уже
Азыр эле 49 дек 74 деп айттыңыз. 74 жылга чейин да ошо 49. Жок, 49 жылда эмне болот? 20 гектар жерге сыры алган уруксат алдык дейсиңер. 20 гектар 1 жылга жетпейт эгер сиздин заводуңуз тынбай иштеп турса. Анын келечегин ойлолу. Биз мектепке кызыкпайлы. Мектепке Кудай кааласа өкмөтүбүз мынакей Кудайга шүгүр иштерди кылып атат. Өкмөткө үнүбүз жетсе өкмөт деле салып берер. Бирок бир адамдын кызыкчылыгы үчүн мыякта 1000 адамдын кызыкчылыгы өлбөсүн. Ошол нерсени карайлы. Обязательно эле буга мектеп салдырып алайлы, садик салдырып алайлы, жол салдырып алайлы эмес. Келечегин ойлойлу, келечегин. 1 жылда 20 гектар жерди алса, 49 жылда биздин айылдын түйүн ою болот булар. 1 жылда алтын каскан кендерди карагыла мынакей, канча деген тереңдикке кирип кетип атат. Муногуну тегистеген эле канча жерге кетет. Биз келечекти ойлойлу. Бу жерде 1 күн 2 күн жашап кетишти ойлобойлу. Анан айта турган нерсе, мына бул же туура айтты. Биздин президентибизге дагы, Камшек Кыдыршаевичке дагы кайрылуу. Ушунча элдин эмесине бир дагы жетекчилерден, бийликтен келип бир кабар алып, ушунча күндөн бери ушундай болуп атат деп бирөө кабар алган жок. Биздин МТУ начальник бирөө кабар албады дегенден алыспыз. МТУ начальниги эмелер келип атат туура. Анан мына документациясын карасаңар, Аламидин айыл өкмөттөрүнүн колу жүрөт. Биздин МТУнун начальниги кечегиде мен өзүнөн сурасам, мен качан элден ызы-чуу болгондо анан кабар алып атам. Ага чейин мен билбейм деп атат. Эмне себептен бул нерсе жер берилерде айылдык кеңештин депутатынан, айыл өкмөттөн, бардыгынан мэрияда комиссия түзүлүп туруп, баарына кол коюлгандан кийин, экология, МЧС бардыгынан уруксат берилгенден кийин анан берилиш керек. Бул Аламидиндин бизге кандай тиешеси бар? Бул 1-май району болуп атат. Анан эмне себептен келип эл менен чогулуш болуп туруп, протокол түзүлүп, ошол жерде комиссияда каралыш керек болчу. Бардыгы өзүнүн жол менен барыш керек. Архитектуранын кызыкчылыгы архитектуралык бош жерди бере берет, любойна бере берет. Аны карай турган орган бар, МЧС бар, санапстанция бар, элге зыяны барбы жокпу деп. И ограничение мына, тем более кирпич завод. Жөнөкөй бир ишкана, чаканыраак ишканабызда бир жөн эле. Кирпич заводко мынакей 300 метр эмес, 3 метр мына. Мына үйдү карагыла 3 метрден чыкпайт аралыгы. Ушундай жакындыкка, ушундай эмеге берип койгон бийлик органдарына билбейм. Жогору жактан карап, мунун туура эмес жагын аныктап чара көрүш керек буга. Мынанча элдин кызыкчылыгын ойлош керек. Мектеби жок, садиги жок. Мына чаң жолдо өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн суу чыгарып, эч кимден жардам болгон жок. Жолго шагалдарды өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн төгүп атабыз. Эч ким эч нерсе кылган жок. Ошончолук биз бийликке поддержка кылып аткандан кийин бийлик дагы бизге поддержка кылып биздин үндү угуп койсо деген ойда. Анан сиз деле тиричилик деп келип атасыз. Мынакей кирпич завод только элге пайда алып келет, зыян алып келбейт. Пайда сиздин чөнтөгүңүзгө алып келиши мүмкүн. Бизге бир сом пайдасы жок. Бизге берсеңиз кирпичти бекер бербей сатып алабыз. Кирпичти любой жерден барып сатып алабыз. Проект Ташкентте. Ташкентте бул, а? Ооба. Бул да ошо Ташкентте? Бул Кытайда. Эми айдыңызчы. Аралыктары канча экен? Аралыгы булар могу жергече казат. Мына мектеп турат, көрдүңбү? Ушу биздики сыяктуу эле. 9 мектеп дейт. Мээрге чейин казып беришет экен, э? Ооба. Мына сырьё алышабы? Ооба, мына сырьёсу мынандай калышат. Мен бул жерге барып келгем Ташкент. Ошон үчүн именно ушу сүрөт чыгарып койдум да, элдерге мына образец. Эч кандай коопсуз эмес жок депчи. Ооба. Тагы эле ушундай болот, а? Худду ушундай мындай бирөөсү турат го, бул жерде 2 завод турат. Мына бирөөсүндөй болот. Мондай эле болот, э, сиздер? Ооба. Основной эме жердин астында да. Эмечи? Аралык канча болуш керек экен? Сурадыңызбы ушу? Мисалы, айылга чейин келип туруп атпайбы? Эми аралык сүрөттөн биз кандай көрүшүбүз мүмкүн, бирок балким сүрөттөн алысыраак көрүнүп атат. Жок, сен мындай Google картаны билесиң да, көрүнүп эле турбайбы, эмнегече казган. Эми Google карта бизге расмий болбойт да. Туурабы? Расмий органдар бериш керек. Факт. Расмий орган бизге расмий документ болуп бербейт, бизге могу картачы. Карта эмес, биз мыйзамдуу түрдө аралыгын Мыйзамдуу түрдө ар кайсы заводко ар түрдүү эмесиге карап кетет экен да. Так ушу сиздин могу заводуңузга канча кетет экен? Меникинде завод жок да. Ошого ушундай беришти да. Экологический мына фильтр турат. Бул жактан суу түшөт, мына сүтүн чыгат. Завод жок, бирок аралыгын аныктай алган жок да. Жок, аралыгын унчукшан жок. Ооба. Эми келди, көрдү. Болот деди. Сразу эле менден түтүндү сурады. Мен мына фильтрди көрсөттүм. Фильтрди көргөндөн кийин экология айтты. Ушундай тезирээк бүтүр дедим. Мен худду ушундай фильтрди мен сунуштайм башкаларга дедим да.
Сиз бул завод куруп бүткөн фильтрди буда куруп алып тургандан кийин ишти баштайсыз туурабы? Ооба, обязательно ол ансыз болбойт да. Мисалчы келди Таңатар мырза. Мына бир кемчиликти айтып коелу. Бул эми баягы сиз Эми иш бар жерде кемчилик болот. Бирок могу жердеги курчап койсоңуз болмок да. Курчап келтат, мына келтат. Жок, биз баягы келгенден бери ал жерде иш жүрбөй атат да. Ошол эле ойлоп турат. Кайсы келгенден бери? Биз келип тартып кетти биякта. Андан бери Жок, сен келгенде забор жок беле? Бар болчу. Забор жок болчу. Көрсөң мына. Ой, бар болчу. Туура сүйлөгүлө, мына забор жок эле сен келгенде. Но жок болчу. Ошону айт. Жок болчу. Ошону айт. Анда келаткан, эми тосуп келаткан. Тосуп келтабы экен? Өзгөрүш бар экен. Өзгөрүш бар. Ушуну бир тосуп алып туруп, анан иш баштаса болобу? Тосулуп турат го. Бул жакта эми эч ким деле өтпөйт да. Бул жакта балдар бар, жатакана бар. Эми эч ким өтпөйт деген бул аргумент эмес да. Жок, аргумент эмес. Тосуп атабыз да. Аракет кылып атабыз. Тосуп атабыз. Иш башталса тосуш керек беле? Тосуп атабыз. Ишти параллельно алып кетебиз бар жогун. Жана элдин талабы боюнча пикириңиз кандай? Элге эми мыйзамдуу түрдө иш алып барабыз. Любой эле жерде кайсы айылга бир ушундай коммерческий эме завод немелер түшкөндө, ошол окружающий зонага ошол айткан талаптарына бир мыйзам ушундай да, мыйзамда бар. Сиз жол, мектеп, суу дегендей бир жардамдар берет. Ошол мыйзамдын бар экенин билип атасыз да? Эмне себептен ишти Азыр эч кандай зыян тийбейт, эч ким факты жок эле жөн эле ызылдашып атат. Бул жер биз мектеп салабыз деп эле. Ошо сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Мен эмес, өзүңүз айтып атасыз. Мындай иш башталганда любой жерде келип ушундай эл менен кеңешип бир нерсе куруп бериш керек деп атасыз да? Жок, эл менен кеңеш эмес, элге дейм. Жок, ошо элге эл менен кеңешесиз да. Эмне керек силерге? Ошентип келиш керек да булар мага. Сиз барыш керекпи, булар келиш керекпи? Булар келиш керек да, мага айтыш керек. Бизде мынандай көйгөйүбүз бар. Ушундай биздин мынандай биз менен сосед болуп калыпсың. Ушундай көйгөйлөр бар. Кандай колунан эмне жардам келет деп сураш керек да. Сураса биз ода чечим келет да эми. Акимият менен договор түзүп аткан акимият сизге ушул көйгөйлөрдү айткан жок беле? Ушундай мектеп салыш керек, парк салыш керек. Бул башка акимият, булар айыл башка акимият да. Кайсы азыр? Мына мен салып аткан жер Аламидин айыл өкмөт, Аламидин районуга карайт. А булар Первомайский районуга карайт. Бул жерде Первомайский карайт атат да, 1-майга? Жок. Мына документтер, договорлор Аламидден түзүлүп атпайбы бизге. Көрүп чыктым го. Булар эл Первомайскийдики эл. Именно жер мына граница ушундайга мындай бөлүнүп кетет. Мына мектеп салабыз деген жери дагы буларга карабайт экен. Мен карап чыктым да. Бул да Аламидинге карайт. Мен каласам буну азыр алып коем. Ал десеңиз, алып коем, бул алынат. Ал десең мен азыр алып коем. Кайсыны алып атасыз? Мына бул Контейнерди айтты. Эми бул эми убактылуу да. Убактылуу нерсе да. Жумушчуларга да. Бул заводдун эч кандай зыяны жок. Бул жерде 150 киши жумуш менен камсыз болот. Минимум 50-60 миңден айлык алышат. Мусорчу калача ушул жерде иштеген жакшы да бул жерде келди. Просто эл түшүнбөйт экен. Элге түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек болуп атат. Сиздер кайсы районго карайсыздар? Биз Первомайскийге карайбыз. Ошондо сага ким кайсы эме кол коюп берди сен документиңе? Кайсы неме коюп берди? Берчи документин көрсүн. Аламидин кол коюп берди сага. Мына документ көрдү балдар. Анан эми сага Аламидин деген кел биздин аба менен дем албайт да. Биз дем алабыз да аба менен. Ой, сиздерге ошончо жардам берейли деп атабыз. Суу чыгарып берейли, жол жолдо берейли, мектеп салып берейли. Бир жолу суу деген жолдун дагы, мектептин дагы бир кашык суу албайгыла бизде. Биз өзүбүз суу чыгарып атабыз эжеке. Чыгарып бергиле, байгүнү мончада агып жатты моякта. Биз ошон үчүн жаман жакшы көрүп жатабыз. Биз бир кашык сууну калыс ордондон тачка менен могу түртүп келген күндөрүбүз болгон. Мындай экен эми, сиздердин талапты могу Таңатар мырза аткаранга макул болуп атат. Эми баягы кылсын беренчи иштисин ачсын анан макул. Анан эгер баягы бизге садик курулсун, алдарга мектеп курулсун. Иштисин ачсын. Биз арыз менен кабылабыз. Мына бул жерге эметсин, берсин. Биз бул жылдардан требовать этип алабыз мында. Биздин көйгөй деген бул жол салып берүү, анан мектепке эртең садикке баягы жардам берүү деген бизге кереги деле жок болчу да. Ооба, элдин өзүнүн эле баягы арабасын тартып эле өзү өкмөттөн сурап эле салып алмакпыз да биз бул жакка. Анан булар деген азыр булардан кийин бизге асфальттын кереги жок. 53 жылдан бери өскөндө биз келгенбиз. Булар деген жокко чыгарып кетет. Бирден сүйлөбөйсүң. Анан деген бизге деген булардын эч кандай муктаждыгы деле жок болчу. Биз
эл өзү эле кылып алмакпыз да, бизге бул нерсенин кереги жок болчу. Бул жерден чаң чыгат, газ чыгат, түтүн чыгат. Биз мына свалканын убайын жакшы эле көрүп жатабыз. Бизден мурун менин келгениме 5 жыл болду. Менден мурунку жашаган 10-15 жыл жашаган адамдар далай эле запкызын көрүптүр. Суу чыкпаптыр, убагында свет келбептир, баардыгын тартып алыптыр. Жанагындай тосмо тартма кылып элечи. Анан эми багы Жапаровдун эмеси менен светибиз келди, суубуз чыкты. Азыр ар бирибиздин үйүбүздө биздин муктаждыгыбыз болгону. Азыр биздин балдарыбыз калсордого жетим баладай болуп, кышты кышта, жаанды жаанда бир сезондо 2 бут кийим алмаштырып биздин балдарыбыз мектепке барат. Анан ушул жерде эч условиясы жок, эски мектепти бөлүп берип койгон бизге. Анан ошонун убайын тартып биз могу жерге мектеп суранып жатабыз, садик суранып жатабыз, ФАП суранып жатабыз. Бизге ошол көйгөй ошол нерсе болчу. Анан бизге деген кирпич заводдун бизге муктаждыгы жок болчу. Булар 50% силерге жардам кылабыз дейт. Бизге 50%-на көчөдөн деле обезден деле сатып алат. Бизге эч кандай даже 10% менен деле арзан берген күндө деле бизге кирпич заводдун кереги жок. Эми бүгүнкү жыйындын жыйынтыгы менен жалпы элдин үнүн жогору жак угат деген ойдобуз. Ошонун негизинде ошол бизден кат жолдогонбуз жогору жактарга 14 күнүн ичинде жообун беребиз деген. 14 күнгө чейин ушул кирпич заводдо иштеген жумушчулар токтоп турду. Болбосо 10 күнүн ичинде мынакей каскан жерин канча казып салды, дальше иштер жүрө берет. Анан ушунча элди ызылдатпастан жогору жакка да кайрылып кетет элек. Бул жерге заводко эл түздөн түз каршы да. Бул жерге заводду токтотуп эле койжок. Себеби дегенде азыр мынакей ушунча жерге 2,5 гектар жерге завод курулуп атат. Уже 10 күнүн ичинде казып бүтүп атат. А биз сураган кезде сырыёну дагы ушул жерден алабыз дейт. Сырыёну ушул жерден алса 49 жылдын ичинде сырыё алынган жерден уже биздин ар жагыбызда Токой да жок болот, и көлдүн жээгине барып калат. Ошол себептен bu айылдын тегереги бардыгы чаң. Айылдын тегерегин баарын чаң каптап, эме кылбастан мынакей мусорубуздан свалкадан кутула албай атабыз. Свалкадан канча эл жабыркап келип мынакей Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен мынакей жабылып атат. Кудайга шүгүр мурункуга караганда эми анча-мынча жыттан арылдык, дагы деле толук бүт элек. Эми ошондон кутула албай атсак, бул жерге элге жабыш мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, 300 метр дейт, 3 метр бирөөнүн корозуна 3 метр да чыкпайт аралыгы. Ошончо жерге чейин казып барып, ошол деңгээлге жетип казып барып калышты. Эми ошонун баарын эл жөн чыккан жок, бекерчи адам жок. Келечекте ушул жерге мына мектеп, садик салабыз деген ой бар эле. Эгерде бул завод курулса, жанына мектепке эч ким уруксат бере албайт буга. Анан биз мисалы үчүн жана жол салып берсин, мектеп салып берсин, тиги бу дегенде каршыбыз. Эч нерсесинин кереги жок. Болгону заводду жаап берсин, бизге токтотуп берсин. Элден, пожалуйста, токтотпосун, башка жерден жер берип туруп, элден алысыраак, наржагыраак барып иштей берсин, бирөөнүн ишине деле тошколдук кылбайлы. Барып иштей берсин. Бирок элге зыян тийиспесе. Туура. Азыркы учурда бул аймак 1-Май районунун карамагына өткөн. Буга байланыштуу биз 1-Май районунун жетекчилеринин пикирин билүүгө аракет кылдык. Аким өзү жумуш ордунда жок болгонуна байланыштуу бул маселе боюнча акимдин орун басары Медет Кубатбеков жооп берди. Атым Медет Кубатбеков, акимдин орун басары. Медет мырза, айтсаңыз, ошол жанагы Алтын Казык конушунун үйлөргө жакын жерде кирпич заводу курулуу иштери башталып тур. Бул Алтын Казык сиздердин районго карайт экен. Ал эми ошол жактагы жанагы заводдун документтери Аламедин райондук администрациясы даярдап тур. Ошол жактар кол коюп берип тур. Жер өзү кимге карайт, ал ошондуктан алгач. Эми азыркы учурда в рамках АТР отпай ошол жакта азыр толугу менен биз көтүп атат 1-Май районунда. Ошондо бул тарабы биз обслуживать этчик, эми азыр АТРдын алкагында биз көтүп жана Аламудунга караштуу Алтын Казыкта биз көтүп жатат. Толугу менен азыркы учурда бизге деп деле айтып койсок. Сиздердин территория, сиздердин аймак ошол эле. Ооба. Анан жанагы заводдун кожоюнун айтымы боюнча документация Аламединден бүткөн да. Эми сиздерге өткөндөн соң булар кандай документ карап турулаш керекпи же ошол документ менен кете береби? Эми азыркы учурда бул көйгөй маселе жаңыдан көтөрүлдү да. Чын айтканда БСП деген бар да, ал жерде чечимдердин бөлүгү. Барып атканда мен эсим боюнча
Мен анда башка кызматта элем, жаңы болуп жылдын башынан келгем, акимдин орун басары именно ЖКХ маселе боюнча. Ошондо кирпич заводдун маселеси көтөрүлгөн эмес болчу да. Бул кирпич завод жакында эле көтөрүлүп баштады да. Ошондо көтөрүлгөндө канча болду? Бир ай боло элек го дейм же. Бир ай болуп калды, балким ошо чыккандачы. Эл кайрылды. Ал жакка бир нече жолу биздин МАП башчыбыз барып келди, комиссионна да уюштурулду. Кече мурун да барып келди. Барганда биз жанагындай азыркы мыйзамдарда талаптар бар да, биз барып эле сразу документтерин сурап, проверка дегенди албайбыз да. Биз элдердин доо арыздары боюнча бардык да. Барганда да, на глаз можно сказать, что жерди касып атканда мындай бираз грунттары түшүп бараткандай, топурак көрүнүп атты да. Кечиресиздер. Ошондой момент болуп атты. Азыркы учурда, чтобы толук кандуу караш үчүн, бул маселе азыр деле каралып жатат. Караган жок, биз жөн эле отурабыз, то есть мындай карабай отурабыз дегенден алысмын. Биз карап, мынакей азыркы учурда Аламбудунская администрациясына биз тараптан каттар жолдонду. Ушул документтерин биринчиден биз документтерин көрүш керек, кандай берилди, эмне болуп берилди, анан дальнейшем кандай болот, ошонун баарын биз азыр такташ керек. Биринчиден. Экинчиден, ал жак санитарный полигон болгондуктан ал жакта охранный зонасы да бар да. Бул маселе да. То есть буну мен азыр мынакей мондай чечилет, мондай болот деп айта албайм да. Буну азыр документтерин талап кылып атабыз, документтерин сураштырып атабыз. Администрациядан кандай берилген, эмне берилген, кандай назначение менен берилген. Айтыштары бар, бирок биз аны документально көрмөйүнчө эчтеке айта албайбыз. Охраняемый зона деп атпайсызбы? Демек ал жерге эсеге курулбаш керек беле же кандай? Эми охранный зона деп айтылат, санитарный полигондук 1000 метр деген охранный зонасы бар. Ал жакта, ошол жакта өзүнүн эмелери бар, эрежелери бар. Бир чакырымга чейин жашаганга болбойт да ал жакта. Жашаганга да болбойт, иштегенге да болбойт. Эми охранный зонасы да, охранный зонасы. Жерде азыр жашоочулар жашап атат. Анын үстүнө кошумча болуп кирпич заводунун курулушу башталып атат. Мисалы алар да Кыргызстан жаран да. Биздин жаран, алардын дагы ден соолугу маанилүү да. Ошол жерде баягы жыт, андан соң чаң болот атпайбы? Ошол сиздерге кандайдыр бир ойлонуучу маселе болуп атабы? Конечно, ал боюнча биз көп эле жумуш жүрдү. Бул боюнча комиссия дагы иш алып барып атат. Иш алып барды. Эмне деп чечим чыгарды эле комиссия? Жок, биякта укпайсызбы, комиссия иш алып барды. Комиссия жерине чыкты, ал жерде санитарный полигон, көрүстүндү, жолдордун охранный зоналары бар да. Ошонун баарын караганда комиссия чечим чыгарды, что зонанын нормалары, то есть аралыгы сакталбаганы байкалып турат деп чечимин чыгарып берди да. То есть сан зонага нормалар сакталбай калган да. Ошол жакка курулуп кеткен, неме болуп кеткен деп айтып койсо болот да. Ошондой чечим. Түшүнбөдүм, тактайсаңыз, завод курулуп аткан завод сакталбай каламбы же үйлөр сакталбай каламбы? Үйлөр. Ооба. Үйлөр сакталбаганда демек бул завод да сакталбай калып атпайбы? Үйлөр менен завод тушташ болуп турбайбы? Бир линияда болуп турбайбы? Мына үйлөр болсо мына завод курулуп атат. Жок, сиз туура эмес суроо берип атасыз го дейм. Кандай туура эмес болуп атат? Мен сурооңузга түшүнгөн жокмун да. Жок, берсеңиз кагазыңызды. Кайсы кагазды? Айтып атпайсызбы? Комиссиянын эмес. Жок, бул комиссия эмес, бул өзүмдүн эле маалыматым. Жана сакталбай калган деп ким чыгар? Комиссия чыгарып атабы? Комиссия чыгарды. Үйлөр сакталбай калган деп атат, Ооба. Комиссия кайсы боюнча түзүлдү эле? Именно охранный зоналарын изилдөө жана аны кыскартуу боюнча. Ошондо курулуп аткан заводдо кирди беле? Ошо именно курулуп аткан заводдун охранный зонасын караштырдык да. Биз курулуп аткан уже биз общий БСПны карап чыктык да. Ошол жактачы элдин көйгөйүн чечүү боюнча. Бу жерде кирпичный завод маселеси анда көтөрүлгөн эмес болчу. Биякта башында элдердин көйгөйүн чечүү маселе болуп аткан да. Ошону карадык. Жок, ошону карап мен азыр түшүнбөй атам да сизгечи. Кирпич заводдун баягы аймагын тактап аласыздар турбайбы комиссияны? Кирпич завод эмес, мен БСП деп айттым. Сиз биринчи БСПге атып өттүңүз, анан кирпич завод. Жок, полигон ал баягы келаткан маселе. Хорошо. Келаткан маселе бул кирпич боюнча. Территориясын, аймагын комиссия тактап не деди? Ошо үйлөр жакын болуп калганбы же завод жакын барып алды? Кирпич завод боюнча еще маселе, ал маселеге биз жете элекпиз, ал боюнча айта элекпиз.
бирок нормалары бар кирпич завод боюнча, аны дагы изилдеп. Канча экен нормасы? Нормасын азыр эсимде жок, так айта албайм. Буну мен кошумча дагы маалымат кылып берем сизге, бере алам. Азыр мен сизге так айта албайм. Неге дегенде азыр уже только азырдан баштап, мынакей азыр эмес, 1 ай көтөрүлдү, биз уже запросторду жөнөтүп койдук. Азыр күтүп отурабыз. Анан бунун администрациясына жөнөттүк. Азыр күтүп отурабыз. Андан башка да структураларга жибердиңиздерби? Мисалы, чыгып караганда санэпиднадзор келип кетишти. Алар да өздөрүнүн немелерин келишти, айтышты. Эми эрежелери бар экен, азыр эсимде жок. Бир нормалар менен дал келбестиги байкалган да ал жакта. Тактап айтсаңыз, кирпич завод үйлөргө жакын болуп калганда нормасы келишпей калат а? Эми мен сизге айтып атпаймынбы, азыр биз тактайлы. Сиз мени мындай бурчка такып атасыз да. Мен сизге жагы эле айтып атам. Мен азыр документтерди тактайын, алайын, анан жооп берейин деп. Жок, сиз айтып атпайсызбы? Санэпиднадзор келип кетти, мына нормалар сакталбай калгандай дегендей булар айтып атасыз да. Жок, сиз азыр аралаштырып атасыз да. Мен БСП боюнча сөз болуп аткан анда. БСП боюнча сөз болуп аткан. Азыр айтпаймынбы завод боюнча? Санэпиднадзор келди десем, БСП боюнча завод боюнча да келди санэпиднадзор. Ошо сурап атам мен, ошо завод боюнча сурап атам. Канча метр эле, ошону тактап койчу, эсимден чыгып атат. Жок, ооба жөнөттүк, просто азыр сурап атпай, ошонун эмелерин санэпиднадзордун бир нормасы бар болчу, метр сурасаң, я вот просто на память не могу вспомнить. Ты Данияр барып келген, ошону сурасаң, он мне показывал. Я просто сейчас не могу вспомнить. Ошону сурап көрчү. Нормасын айтып койдум. Мырза, мен полигон айтып атпаймынбы, полигон башында айттым да. Ал болуп келген азыр мамлекет өзү килишип атат депчи. Мэрия карап атат. Биз могу завод боюнча сурап атабыз. Кирпичный завод ошол жерге салынып атат азыр. Анан ошол жерде тактап келсин, ошо нормасы боюнча. Үйлөр турат, ошол боюнча сурап атам да. Санэпиднадзор ошону не деп кетти? Жок, биякта биринчиден мен айтып атпаймынбы, азыр айтканым баарын силер бир аз кандай бурмалап кетесиңер билбейм, бирок бул жакта айтып атпаймынбы, биринчи документтерди көтөрүш керек, кандай курулган, эмне болуп курулган, канчанчы жыл алынган, анан ошодон надо отталкиваться да. Азыр просто бир сөздү алып туруп, бир сөзгө байланыштырып койгондо андай болбой калат да. Ошондуктан бир аз күтүп турула деп атам. Мен полный маалыматтарды чогултайын, көрөйүн, кандай условияда курулган, эмне болуп курулган, кандай шарттарда документтер берилген. Ошонун баарын изилдеп туруп, анан силерге айтканга мен ошондо жетет. Азыр силер келдиңер, башында мага да кызматкерлерим айтты, амнистия боюнча го депчи. Анан азыр кирпич завод, мен сизге жана эле башында айтып кеттим. 1 ай болду көтөрүлгөндө маселе. Азыркы учурда комиссия эки жолдон көп эле барды, карады, место чыкты, элдердин наразылары бар экен, признать. Эми азыркы учурда мынакей сразу документтерди деп ала албайбыз экенбиз да. Барып текшерип аларды эметкенде эле бир аз турабыз болуп калат. Биздин превышение болуп кетти. Ошондуктан биз администрация менен биринчи ошолор чечишели, до арыздын негизинде талап сурап, ошо менен бизде деле полный бүт картина ясно будет. Турабы? Анан азыр просто мен балким өзүмдүн оюмдагы эмелерди айтып койсом, ошону силер позиция кылып коесуңарбы деген маселе болот. Ошондуктан бир аз сотрудник келиптирби же чыгып кетиптирби? Уруксат берсе, кийин планда үйлөр көчүп жок болчу, ошон үчүн уруксат. Мен анан азыр ошол боюнча да эметебиз, толуктайлы анан ошону айтып берем. Канча метр экен? Катуу эле айтып койсоңуз биз болгалы. 300 метр дейт. 300 метр. Үйлөрдөн 300 метр алыс болуш керек, э? Санайбыз. Эми бул маселени мен толугу менен айтып завод үйлөр салынып турса, завод эми курулуп атса, үйлөр көчүп. Жок, мен сизге айтып атпаймынбы, азыр документтерин териштирип кое турсаң, санитар норма ошол завод алсак болуш керек да үйлөрдөн туруп. Мага эметсеңиз, мен айтып атпаймынбы, азыр биз документтерди териштиришибиз керек. Териштирип туруп, анан сизге толук айтып беришим керек. Кандай шартта кандай болуп курулуп калган бияктачы. Бир 2 жума күтүп турайлы, ошондо анан кийин. Курулуп калган эмес, курулуп атат азыр. Эми башталды. Вот ошону, балким ошону айтайын деп атам. Ал жакта үйлөр курулуп калган, курулуп жашап атышат. Анан ошондо ким сакташ керек норманы? Барын булар администрация, Аламудинская администрация берери да бир нерсени көрүштү да, карашты да, ошондо биз биринчи көрөлү да изилдепчи, на что опирались, на что чего отталкивались, чтобы мен дагы азыр силерге айтканга, болбосо мен дагы азыр
ал бул администрацияны өзүм деле билбей жакшы түшүнбөй эле айтып койсом болбой калат да, булду общественностька чыгарсыңар, аны элдер да ойлоп калат да, туура эмеспи. Ошондуктан мен айтып атам, азыр бир аз бизге убакыт бергиле, биз толуктайлы документтерибизди, анан ошол боюнча дагы бир жолугуп сүйлөшсөк, кененирээк маалымат айтып берем. Туурабы? Мейли, келиштик.